Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, кезектеги жаңылыктар түрмөгү менен эфирде аты-жөнүм Айжамал Амирова. Алгач жаңылыктардан кыскача анонс. Шаурмадан 22 адам ууланды, бир адамдын абалы оор. Курманайт 9-июлга белгиленди. Ысык көлдө окуучулар мугалимди сабап кетишти. Баткендин тургуну Өзбекстандын аймагында сууга чөгүп каза болду. Бүгүн 30-июнда күн плюс 40 градуска ысыйт. Эми ушул жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Жалал Абад шаарында 22 адам ууланып ооруканага жаткырылды. Жалал Абад шаарындагы массалык уулануу боюнча Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта бир бейтаптын абалы оор экени айтылат. Жабыркагандар шаурма жегенин айтышкан. Учурда санэпидкөзөмөл борборунун кызматкерлери эпидемиологиялык иликтөө иштерин жүргүзүүдө деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда 9-июлда Курманайт майрамы белгиленет. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. 30-июн Зул-Хиджа айынын 1-күнү болгондуктан 8-июл Арапа күнү болот. Мусулмандардын эң чоң майрамдарынын бири Курманайт орозо бүткөндөн кийин 70 күндөн кийин болот. Ай календарына ылайык жыл сайын 10 күн айырма менен белгиленет. Белгилей кетсек, Курманайт майрамы ишемби күнгө туш келгендиктен 11-июл дүйшөмбү күнү эс алуу күнү болот. Мындан улам кыргызстандыктар 9, 10 жана 11-июл күндөрү 3 күн катары менен эс алат. Бул боюнча Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдиришти. Ысык көлдө окуучулар мугалимди сабап кетишти. Жети Өгүз районунда мектеп директорунун орун басары сабалганы боюнча Ысык көл облустук милициясы билдирди. 19-июнда милицияга аймактык ооруканадан денесинен жараат алган жаран түшкөнү тууралуу маалымат берилген. Ошондой эле 25 жаштагы жаран түнкү саат 1:00 Саруу айылындагы орто мектептин жогорку класстын окуучулары аны сабап кеткени тууралуу арыз менен милицияга кайрылган. Аталган факты боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалган. Окуя боюнча Саруу айылынын 2005-жылкы 5 тургуну кармалды. Баткендин тургуну Өзбекстандын аймагында сууга чөгүп каза болду. 2022-жылдын 28-июн күнү Баткен районунун Актурпак айылынын тургундары Өзбекстан Республикасынын Фергана облусунун Риштан районуна караштуу Чоң Кара айылында жайгашкан Жигитпиримдеги тамактануучу жайга барып тамактанып, спирт ичимдиктерин ичишкен. Тамактангандан соң 56 жаштагы жаран чайханадан 450-500 метр алыстыктагы Кожошкен дарыясына кеткен бойдон дайынсыз болгон. Артынан издеп барган шериктери дарыянын боюнда анын чечип койгон кийимдери менен анын кол телефонун көрүп милицияга кабар берген. Окуя болгон жер Өзбекстан Республикасына караштуу болгондуктан Фергана облусунун Риштан районунун милиция кызматкерлери келип, издөө иштерин жүргүзө баштайт. Баткен райондук жана Өзбекстандын Сох райондук милициясынын жетекчиси телефон аркылуу сүйлөшүү жүргүзүп, аталган окуя боюнча тийиштүү иш-чаралар жүрө баштайт. Аталган окуя боюнча тийиштүү кызматтар издөө иштерин жүргүзүп, 29-июн күнү эртең менен саат 7 чамасында 56 жаштагы тургундун жансыз денеси Кожошкен дарыясынан табылып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Азыркы күндө тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүрүп жатат. Бүгүн 30-июнда күн плюс 40 градуска ысыйт. Абанын күндүзгү температурасы Чүй облусунун өрөөнүндө 36-38 градуска чейин. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө 38-40 градуска чейин жогорулашы күтүлөт. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Белгилей кетсек, адам өлүмүнө жеткирбөө жана материалдык чыгымдарды азайтуу максатында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин телефонограммасы чыгарылып, тийиштүү кызматтарга жеткирилген. Ошондой эле уюлдук операторлор аркылуу калкка СМС билдирүүлөр жана телеканалдардан жүгүртмө жардамы аркылуу маалымат берилген. Ал эми адистер күндүн ысыгынан сак болууга зарыл болбосо көчөгө чыкпай салкын жерде болууну, көп суусундук ичүүнү эскертишүүдө. Өзгөчө өнөкөт оорусу бар жарандар, улгайган жарандар жана жаш балдар ысыктан абайлашы зарыл экенин айтышат.
Сиздерди жаңылыктар түрмөгү менен мен Айжамал Амирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.